Саламатсыздарбы достор? Мына көрдүңүздөр, азыр Facebook'та жүрөт. Мен да телефонду жаңы эле жандырдым. Дал ак үйдүн астында бир психбольной бычак менен ар кимге атака кылып жүрөт. Бычакты көтөрүп алып, ташты көтөрүп алып, чапкылап. Артынан 4-5 сотрудник кармай албайт, задержание кыла албайт. Бул эмне деген мамлекет болуп калдык? Көрдүңөр го, мен өзүм барып наручник салып бердим. Ушундай бир непрофессионализмдин түйүнө жетип калдык булчу. Тетиги патрульный службага жаңы алган сотрудниктерин көрсөңөр, жаш балдар мандраж бүт эле мандражды менен жүрүшөт. Наручник сала албаган сотрудниктерди алып алышыптыр. Кичине мондай профессиональный подготовка кылбайсыңар, 3 айга курс молодого бойца. Тигилердин акчасын кызыгып эле кирип алышкандар, же бир аталбайт, же наручник сала албай, предупредительный бербейби? Бары өзүбүз активисттер болуп баса калдык, наручник салып, анан тапшырып бердик. Бул эмне деген? Көрүнүп турбайбы, эптемейлер бүт эле. Мына силер айтып атасыңар, жогору жактар баары чимкириктер. Мына ошо чимкириктердин агып отуруп, мына эмеге чейин түштү. Сотрудниктерге, кызматкер, милиция кызматкерлери, контролер болобу? Кайсы тармакка барбасаң бүт непрофессионализм, чабалдык. Ушуну бир коом карап койгулачы, могул өзүбүздүн деңгээлибизди көргүлөчү, ушу жерден көрсөңөр болот. Эмне болуп атабыз бул? Эмне деген мамлекет болуп атабыз? Дал так борбордо, аянтта, ак үйдүн астында психбольнойлор. Бул деген бир балеге келатат. Кыргыз эли бир балеге калдык бизчи. Баардык жактан артка кетип атабыз. Криминалдар басып атат, атып атат. Стамбулга чейин барып атып атышат. Биякта атып атышат. Бастырып атат бизнесмендерди. Бул эмне деген беспредел? Бул беспределге келип калдык. Бунун бир башкача чоң реформа кылбасак болбой калды бул мамлекеттичи. Мен айтып эле атам Facebook'тан. Башынан башташ керек. Мыйзамдарды, кадрды, профессионализм, экономиканы көтөрүш керек. Саясатты коюп, могул жактарын эле карап койгулачы, экономиканы деле карап койгулачы. Мен жакында чыгарам. Экономический бүт баарын силерге түшүндүрүп берем. Бул деген өлдүк биз дегенчи. Мына милициялар 10 000 сом менен иштеп жүрөт, участковыйлар. Ыйлактап. Эчтекеси жок, эч ким карабайт. Бул эмне деген мамлекет? Мындай мамлекетте кандай жашайбыз, кандай иштейбиз? Кандай биз коопсуздук жок? Мына гепатит менен жугузуп атасыңар 100 000 кишини жугузуп коюптур. Мен айтпадым беле, көкбөрү чаап жүрүшөт буларың. Акчанын баарын профессионалдарга жумшабай көкбөрү чаап жүрүшөт, улакчыларга чачышты акчанын баарын.